Kabır azabını oylap korkom. Anan da жердин кысуусу. Аялым üstüme çıksa dem жетишпей kalat. Жер кысканда эмне болор экенмин дейт. Жердин иши бүткөндө эки периште дүкүлдөтүп сабап кирсе эмне кылам? Кабыр азабы эмес, кабыр жыргалы барбы? Эки периште жакшы манаты тосуп алуу үчүн кандай амал кылышыбыз керек дейт. Бар. Кабыр рахаты бар. Кабыр рахаты бар. Бул боюнча сабакта көп айтканбыз, акыйдаларда айтканбыз. Амал кылыш керек шарият боюнча. Bir ile misal, жанагы кабыразын сактай турган нерсе ушактан алыс болуш керек, анан заарадан тазаланыш керек. Заара кылганда шымга чачыратпаш керек. Ушул ачык айтылат, анан калган бардык нерсе дин менен жашаш керек колдон келишинче. Коркконуңуз жакшы албетте. Коркконуңуз жакшы. Анан жанагыда коркунуч болсо анда аткарбаңыз, андай кылбаңыз. Аба жетпей калса. Куранда келет да өзүңөрдү жамандыкка түртпөгөлө деп. Аба жетпей калса өзүңүз жамандыкка түрткөн болосуз да. Ошон үчүн ал итият болуңуз. Ayal kүйөөсүнүн авиретін өпсө арам деп коюңчу дейт. Көйүп баратат жаштар дейт. Өзүң айта бер арам деп айтып атсаң сен. Мен айтайын, мен эми. Ар ким өзүн өзү билет, өтүгүн төргүлет. Ар ким өйшө берсин, эмне кылабыз биз эми. Бирок бирөөнү бирөө мажбурлаганга болбойт. Макру. Erkek ayal avretlerini öpkön, elbette adepsizlik katары balınat, bирок аны aram degenge şariat yol berбейт. Bирок majburlabaş gerek juwaylar beren-biri. Kalasın, kalabasın öbөсүн dese, anda bul majburlоо bolot. Түшүнүктүүбү? Анан эми арам деп айткандары бар. Бирок Хамбали мазхаб, башка мазхабтарда, Ханафи мазхабынын өзүндө деле ошол адепсиздик катары балынат дейт, бирок ал арам дегенге чейин барбайт. Арам нерсе башка. Айыз учурунда кошулса, артында кошулса, нифас учурунда кошулса, же болбосо талак берип калып зына боло турган болсо, булардын бардыгы арам эсептелет. Калган нерселер ошол арам эмес. Шариатта болот же болбойт деп айтылат, фатва берилген. Ана макру деген сөз адепсиздик. Мисалы үчүн ал жанагыдай кеде ооруп аткан учурда деле макру болуп калышы мүмкүн. Өтө кат температура болуп аткан болсо, анда эмне бири-бирине кыжалачылык кылбасын деген сөз. Ошого минтип айтып коюңчу деп микрофон катары пайдаланганга өтпөйт ал бизге. Биз өзүбүздүн оюбуз бар, пикирибиз бар, адамбыз. Айтабыз, билгенибизди. Анан бирөө келип ушинтип айт десе айта бере турган адам эмеспиз, бардык нерсе деле. Орозодо аялы менен кошулса болобу дейт. Болот. Илгери болчу эмес экен исламдын башында. Кыйын болчу экен да, анан кийин боло турган болуп калган. Куранда өкүм келген. Эми кошула бергиле деген. Ошон үчүн ооз ачылгандан шамдан кийин, шамдын азанынан баштап багымдаттын азанына чейин боло берет. Аялдар гусул кылганда чачы экөө болуп өрүлсө, кандай боло суу толук тийиш керекпи дейт. Аялдын чачы узун болуп, шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүк болсо, чачы өрүлүү абалда шариаттык иш болсо, гусул алганда чачты жуубай эле коёт. Чачтын түбүндөгү баштын териси бар го. Баштын терисине толук суу жетиш керек. Анан чачтын узун болуп турганын сылап, момундай кылып туруп, чачты мындай сылап туруп, бир сыйра мас тартат баштан аяк ошол болот. Бирок башы бошураак болуш керек ичинде. Катты өрүп алса, тибе кырып, айтор баштын терисине толук суу жетиш керек, анан калган. Анан чачы жазылык болуп, анан кийин өрүп алса чачын жазыш керек болот. Шарты гусул болгонго чейин, жунуп болгонго чейин чач өрүлгөн болуш керек, чачын жазбай туруп жуунса. Кийин жазып алса боло берет. Түшүнүктүү урматтуу бир тууганым. Аялың менен үстүңү жабынбай кошулса болобу, сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коёй деп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннөт. Ар жерде камера бар да, чынбы? Ар жерде камера бар. Мен үйдө жок болуп калган кезде жолдошум экөөбүз жаткан төшөктү досуна салып бериптир. Анан мен түшүндүрүп айттым, эри катынын төшөгүн бирөөгө салып берсе болбойт деп. Сен уккан жайым бар болчу.
Жақында дағы жолдошум унутуп калып бир тууган кайнеме биз жаткан шешепти алып салып берип коюптур, аябай жиним келди. Эртең менен жумуштан келсем, кайнем мен жамынга төшөктү жамынып алып уктаптыр, уруксат сурабастан. Эгер эркек мен аялдын төшөгүн жаткан шешебин бирөөлө жаткан жатпаш керек болсо жакшылап түшүндүрүп коюңузчу. Анткени кайнем да жолдошум да отурушат дейт. Төшөө эчтеке болбойт. Маселе бир комнат үйдө кайны менен жеңе чогуу жашаганга болбойт. Жеңенин бир саны кайнысыныкы деген сөз туура эмес. Арам. Жок нерсе, ал пастардын сөзү. Анан эми жанагы төшөк дегенде музыканы өчүрүп койсоңор, бу биз музыкалар айтабыз мисалы. Жанагы маселе каерден? Пайгамбарыбыз эгерде бир аял алма жеп аткан болсо, эркек келсе, ошол аял тиштеген жерди алманы берсе, ошол эркек жебесин дейт да. Эмнеге билесиңерби? Ошону элестетип алып, кийин ашык болуп калбасын деген сөз. Анын төшөгүн жамылса жытын жыттайт да, анан ошону көзүнө ар нерсе келип, түшүнө келип, анан ошо издеп, анан иши деп, анан издеп жүрбөс ошону каякта экенде. Афшеркадай болуп. Ошон үчүн болбойт. Эми эмне кылабыз? Эми биз жакшылап жууп, күнгө жайып, силкип сабабын уруп, анан жата бересиз. Бирок жууп алыш керек болот. Ошондой туура болот, урматтуу бир тууганым. Анткени аялдын жыты бар, эркектин жыты бар. Бирөөнүн кийин бирөө жыттаса ошо ашык болуп калышы мүмкүн. Анан барып көп нерсе бузулат. Ошон үчүн тартип болуш керек. Тартип ал туура, укканыңыз туура бул. Бул туура маселе. Бирок жуугандай маселе ордуна келип калат. Жакшылап жууп бериш керек. Жума күнү аялы менен кошулса болобу дейт. Суткасында 6 күн, 7 күндүн бардык күнү кошулса боло берет. 24 сааттын бардык саатында кошулса боло берет. 60 мүнөттүн бардыгында кошулса боло берет. Болгону кошулуп отуруп намаз кылып калбаш керек. Ошо. Жумага бара турган пайтын алыш керек ушу. Орозо күнү күндүзү кошулса болбойт. Жаш түндөсү боло берет. Ошо менен озатсаң деле болот.